Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар. Бүгүн биз бак табаты тууралуу кеп козгойбуз. Студиябыздын коногу Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси, эко-активист Абдулла Ташевич. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Валейкум ассалам. Мынакей ушул жакын арада эле дээрлик Кыргызстандын жарым аймагынын көпчүлүгүн кыдырып келдиңиздер. Ал иш чарада эмнелер айтылды? Биз бардык Кыргызстандын райондорун кыдырып, бак табат кылып келдик. Бак семинарын ал жерде ушул ыргалдуу багбанчылыкка элди үндөп, мына ошолорго өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп, анан сорт тандоо боюнча чоң жумуш жасап келе жатабыз. Ал жерде бардыгын эле 99% мурунку классикалык бактарды отургузат экен, бирок баягы ыргалдуу багбанчылыкка аябай кызыктарлар көп экен да. Себеби дегенде биз аларга мына дүйнө жүзүндөгү эң жакшы сатыла турган сортторду сунуштадык. Алардын сүрөттөрү менен, алардын мындай мөмөлөрүн көрсөтүп, мындай болот, анан кийин мындай жакшы сатылат деп биз аларга ошол чындыкты айттык. Анан биз аларга мына ушул классикалык бактардын түйшүгү, анан мына ыргалдуу багбанчылыктардын ыңгайлуулугу жөнүндө көптөгөн маалыматтарды бердик. Мисалы, жыл сайын эле ушул багбанчылык тууралуу сөздөр болуп келет да. Мисалы, ар бир районду кыдырып, ошо райондун борборлорунда семинарларды, жолугушууларды уюштуруп келесиздер. Анан жыл сайын окшош эле маалыматтар айтылабы же ар жыл сайын айырмаланып да турабы? Кошумча алымчалар болуп. Биз дагы мындай бир жыл өткөнгө чейин көптөгөн маалыматтар топтойбуз. Мурунку жылкы чогулуштар быйылкыга окшошпойт. Себеби дегенде технология ордунда турбайт, сорттор да ордунда турбайт. Анан дагы бир эмеси маалымат көп болгондуктан алмаштырып айтууга келет. Бирок негизи эле биздин максатыбыз ушул ыргалдуу багбанчылыкты Кыргызстанда дамыктыруу. Ушул көп ушул кишилер ыргалдуу багбанчылыкка өтсө экен деген ушул максатты койгонбуз. Бирок ошону жеткирүүдө ар кандай ыкмаларды колдонобуз. Мисалы үчүн көз менен көрсөтүп жеткизебиз, кулагы менен угузуп жеткизебиз да. Анан Кудайга шүгүр, азыр барсаң жакшы маалыматты алыштыр. YouTube каналда багбандар биримдиги деген каналыман өтө баягы былтыркы багдабаттын видеосун көрүшкөн да. Ошолордон бизге кайталап айтып берип атышат да, мындай дедиңиз эле, быйыл мындай болуптур деп. Анан кийин ошонун айырмасын түшүндүрүп атабыз. Бирок жакшы, элдин кызыгуусу аябай жакшы. Кудай кааласа, бир аздыр бир убакыттарда, бир 3-4 жылдын ичинде ушу бардык эле ушул ыргалдуу багбанчылыкка өтөт, Кудай кааласа. Жакшы болуп атат. Канчалык деңгээлде жемишин бере баштады? Азыр мисалы кимдердин мисалында буга чейинки сиздердин өткөргөн иш чараңыздардын натыйжасында ошол таасир алып, анан ошол жерди айдап балким багбанчылык менен алектенип, кайсы бир 10 сотук дейбизби, 20 сотук дейбизби, ошондой жерди сиздер айткандай жолдор менен ишке салган кимдер болуп атат? Алыскы региондордон ала турган болсок. Алыскы региондордон ала турган болсок, бардык эле эмелерде, областтарда ыргалдуу багбанчылык бар экен. Кээ-биркилеринде 20 гектар болсо, кээ-биркилеринде 1 гектар. Ушундай да, 1 гектардан көбүрөөк. Анан ушул ыргалдуу багбанчылыктын болуп атканынын дагы бирден бир эмеси баягы тастыктоочу фактор болуп, бул биздин мамлекетке ыргалдуу багбанчылыкка ылайыкташтырылган 106 тамырдагы эм 9 тамырдагы бир 30дан ашык машина, фура көчөт келет да. Бул миллиондон ашык көчөт, ошолордун бардыгы сатылып, кишилердин колуна таркап атат. Булар деген азыр сорт сыноо эмесин жүргүзүп атышат да. Азыр бир 10ду алып отургузуп көрөлү, бир 20ны алып отургузуп көрөлү, 10 сотикке отургузуп көрөлү. Анан кийин жакшы болсо отургузабыз деп ушу ыргалдуу багбанчылыктын мөмөлөрүн мына былтыры мисалы үчүн бир 400-500 тонна болсо, быйыл болсо 3 эсе 4 эсе көп болот адан, Кудай кааласа. Жакшы. Себеби дегенде бул жерге чейин, бизге чейин, мисалы үчүн 2015-тен бери биз айтып келе жатсак,
Бизге чейин уже эмеден Европадан көчөт ташылып келип атканда мына Сербия мамлекетинен, Польшадан, Турциядан келип аткан көчөттөр уже отургузулуп, алар деген 3-жылдан түшүмгө киришет да. Бардыгы уже түшүмгө кирип, алар өздөрү мына сатыкка чыгарып аткандар да болуп атат. Анан өзүнүн ушул бала чакасы менен жегени жарап калды да. Жана башында айтпадыңызбы, алгач мисалы сыноо иретинде дагы баштап атат, 5 көчөт 10 көчөт депчи. Эгерде ушул дыйканчылыкты баштайм дегендер болсо, бак дарак менен же болбосо алма багытында дейли, башында канча бак менен көчөт менен баштаса болот? Мисалы дароо эле же 20-30 сотук, 50 сотук же 1 гектар мененби, же алгач тажрыйба алганга чейин биринчи азыраак башташ керекпи? Эми мындай да, бул каражатка байланыштуу. Каражатка байланыштуу. Эгерде каражаты 1 сотикке жетсе, 1 сотиктен баштасын. Эгерде каражаты 100 гектарга жетсе, 100 гектардан баштасын. Бул деген уже сыналган көчөттөр. Сыналган ыкма, бул технология уже Европада колдонбой калды. Алар супер карлик өтүп кеткен. Бизге эми келип атат, полукарлик. Онан биз полукарликтен карлик өтөбүз, карликтен анан супер карлик өтөбүз. Коркпой баштай бериш керек. 100 гектар болсо да коркпой баштай бериш керек. Уже анан көчөт алып атканда эле адашпаш керек, өзү барыш керек. Мисалы үчүн көбүрөөк көчөт алам дегендер ошол Европага, Турцияга барып, өзү ошол жерден көрүп, баягында вне зоны вирусной безопасности деген мындай сертификаты менен тандап, ошол жерден договор составлять этип, кокустан мисалы үчүн куурап калса канча процентин төлөп берет, канча процентке чейин куураганына төлөбөйт, бардыгын соглашение кылып, анан ошону келип отургузса боло берет. Уже сорт уже сыналган сортторду биз сунуштап атабыз ошолорду. Эмне үчүн анда Кыргызстанда дароо эле биз азыр полукарликтен баштап атып атпайсызбы? Же карликтен же супер карликтен баштап кетсек болбойт? Эми бул бардыгы биздин мына мамлекетибиздин, мына мамлекетте жашап аткан кишилердин немесинин баягы финансылык абалына эле байланыштуу болуп атат да. Азыр мисалы үчүн жөнөкөй үй бүлө мисалы үчүн 1 миллион сомго той жасап атат да. Биз ошону фактор кылдык дагы 1 миллион сомго той жасай алган үй бүлө 1 миллион сомго бак жасай алат деп ошону расчет немесин эсебин алып, ошого биз полукарлик сунуштап атабыз. Карлик үчүн эң эле аз дегенде уже $35,000 керек да. Ошо финансы эле. Эгерде финансы боло турган болсо, карлик эле кылган жакшы да. Карликте жакшы бак жок өзү. Чындыгында эле стойкаларын коюп, шпалерлерди коюп, зымдарды тартып, капельный системаны коюп, баягындай немени сугат индикаторлорун коюп, бардыгын телефонго включать этип туруп, Москвада жүрсө дагы багын башкара берет да, сугара берет. Интернет менен боло берет. Ошондой кылса сонун болмок да. $35,000 деп атпайсызбы? Бул $35,000 мисалы канча жерди камсыз кылат, канча көчөт келет. Андан кийин бул канча убакыттан кийин кайра өзүнүн кеткен каражатын актай баштайт. Актай баштайт да. Биринчиден буга неме алганда тосот, айланасын тосот 1 гектарга. Анан капельный коет. Анан стойка коюп, шпалер тартып, анан 4400 көчөт отургузат. Анан кийин буну баягы эмесин система очищения БСР кылат, баягындай бассейн кылат. Ошол жерден анан баягы фильтр коюп, немеге, ошону контейнер коюп жанына ошону фильтр коюп, ошого сууну тазалап, баягындай икир-чикирден тазалап, эмеге системага кылып бере турган кылып берет да. Ошонун бардыгына $35,000 акча кетет. Бир уже 4-жылы бак өзүн уже толук актап бүтөт. Себеби деген 4-жылы бул бак эң эле аз дегенде, бир 50 тонна алма берет да. Биринчи, экинчи жылдары канча? Биринчи жылдары ошол 1 гектардан где-то бир 5 тонна алма алат. Экинчи жылы уже 10 тонна болот, үчүнчү жыл 20 тонна, уже 50 тонна чыгып кетет алма. Ар бир алма уже 4-жылы уже 10 килограммдан 15 килограммга чейин алма берет уже. Демек, эгерде ошол 1 гектарга эге турган болсок, буюрса 4 жылда өзүн актап, андан кийин толук киреше уже киреше булагына айланат да.
Жакшы. Кыргызстанга мисалы карликтен башкаларды сунуштайсызбы же бул биздин шартка, климатка туура келеби? Эң ыңгайлуусу ушулбу? Ең ыңгайлуусу бул дүйнө жүзүндө признанный көчөттөр да булар. Аны деген башка жакта деле, Америкада деле ушуну отургузат. Германия деле, Польша деле, Турция деле ушул М106 же М9 ушуну отургузат да. Азыр эми супер карликке Турция өтө элек, Америка өтө элек, мына Европада өтүштү. Европада болуп атат супер карлик. Мисалы мындайда айрымдар бак даракка кызыккандар бар, кээ бирлер малина кызыгат, кээ бирлер мал багууга кызыгат. Андан кийин клубника эккендер бар, помидор айдагандар бар. Айтор мисалы эгерде помидор, малина, клубниканы ала турган болсок, булар бир сезондо жок дегенде эле бир 3-4 жолу түйөт да. Бир сабагынан бир канча, балким бир көчөттөн бир 3-4 килограмм, 5 килограммга чейин алышы мүмкүн бир сезондо. Анан ошолор мага ыңгайлууго деш мүмкүн. Буларга сиздин оюңуз кандай? Мисалы алма эмнеси менен артыкчылык болот? Алманы мен бандай көп сунуштабайт элем. Анан көрөктүү гилес, анан дагы эме өрүк, кара өрүк, жүзүм, анар, хурма ушуларды отургузула деп айтат элем. Себеби дегенде биздин жакынкы биздин кошунабыз Казакстанда алманы өтө көп отургузуп атышат. Биз аларга мындай конкуренция азыр уже кеч калдык да. Ал мисалы үчүн биз алардан 5-6 жыл мурун отургузганыбызда биз алар менен тең тайлаша алат элек да. Азыр биз алардан арттабыз. Ошон үчүн сиз айткан ошол карагат, брусника, морошка, клюква, ижемалина, малинанын өзүн, голубика, черника деген ушундай бадалдуулар бар да. Булар Россияда өсөт, өтө суук жерди жакшы көрөт. Бизде ошондой погодасы бар жерлер бар да. Мына ошол мисалы кайсы жерлерге сунуштайсыз? Нарын облусунун бардык райондоруна. Ооба. Ушул мен айткан 10 бадалдууну отургузса болот. Түп, чаткал, алайку, чоң алай. Ушулар мен айтканды отургузса өтө прибыльный болот эле да булар үчүн. Анан онусуну булар бана бузулуп кетпейт да. Варенье кылып алсак болот. Переработкага аябай жакшы жатат да. Анан мына эртеге баг отургуз деп биз айтып атабыз, элдердин бардыгы алма отургузуп алса баягы чириген алма жыттанган Кыргызстан болуп калбаш үчүн биз деген ошон үчүн департамент садоводство ачкыла деп атабыз да. Багбанчылык департаментин ачып, ошол жерге мына биздин жерлерибиздин бардык анализдерин алып, элдерге эмнени отургузса, кайсы регионго сатса болот, ошонун бардык маркетингин чыгарса болот эле да. Мисалы үчүн түштүк тарапка ошол баткен гилести көп отургузуп, Кытай менен алака кылсак болот да, жакшы кетет. Мына ушул Жалал-Абад облус болсо, ушу Өзбекстан ала турган, Өзбекстанга лайык, мисалы үчүн сиз айткан баягы карагат, ошолорду отургузуп туруп, Өзбекстан менен переработкага ошол жака берсек болот. Мына Казакстанга болсо бул жагыбыз, мына нарын жагыбыз, көл жагыбыз, ошолор менен алака кыла турган болуп, буну деген отуруп алып бир чоң бир жыйын болуш керек. Айылдарда биз барып азыр өткөзүп атабыз го, ушундай эмелер, семинарлар көп болуп, ушуларга элдерге түшүнүш керек, эмнени отургузса болот, эмнени отургузса болбойт. Мисалы үчүн биз Талас облусунда болдук. Талас облусту кара өрүк аябай жакшы экен да. Мына кара өрүк дээрлик бардык 1 метр жер койбой, кара өрүк отургузуп туруп, ошол жерге сушильный аппараттарды коюп, буну кургатып, джем кылып, буну деген повидло кылып, ушундай укмуш иштетсе болот да буну. Анан ошол жерге эле дароо эле бир жакшы ушу конфет завод куруш керек да. Ушундай объем менен, ушул полный Казакстан, Өзбекстан, Россияны ушул чернослив в шоколаде деген конфет менен обеспечить. Анын деген 1 килограммы эң арзан болду. Ушундай мындай бракованный, кебетеси келишкен конфет 700 рубль да. А так жакшылары болсо 1000 рубль 1 килограммы. Бир кичинекей 200 граммдык салынган, мындай коробкага салынган чернослив в шоколаде 250-300 рубль да. Шунчалык кымбат. А болгону ошол швейцарский шоколадты алып келиш керек. Тетиги биздин сливаны таза кургатып туруп, ошого ороп туруп эле чернослив в шоколаде болду, сатыш керек дүйнө жүзүн. Мына
Türктөр лукум менен ээлеп атат го, биз дагы ушул өзүбүздүн чернослив шоколад менен ээлесек болот. Бир гана мисалы үчүн азыр карап отурабыз, производствону мисалы үчүн көтөрөм деген министр экономиканы мен бул жерде көрбөй атам да. Айыл чарбаны көтөрөм деген мына министр айыл чарбаны да көрбөй атам да. Мына барсаң акимдерди да көрбөй атам, айыл башчыларды да көрбөй атам да. Барсаң эле ушул колдон өтөр, үйгө жетер эле мамиле да. Бир дагы жетекчини көрбөдүм, чтобы отургузуп, дыйкандардын баарын топтоп, мына биздин жерибиз мисалы үчүн фасолду башка мамлекеттер менен алака кылып кымбат сатса болот. Мына биздин кайракы жерлерибиздин баардыгына мисалы үчүн Түркия менен сүйлөшүп туруп, барани нут деген бар. Ошону отургузуп бере турган болсок, мен өз көзүм менен көргөм, 1000 сом бир килосы. Барани нуттун, бизде 100 сом. Түркия буну биз баягында нан жегендей жейт бул. Лоя, соя, маш, ушулардын бардыгын. Бизде рынок турат. Буну организовать эткен бизде чоңдор жок болуп атат да. Шуну деген мындай көздү ачыктай көрүп туруш керек. Министр экономика деген бул алдын ала бар жокту билип туруш керек. Биз ошондой кыракы билген жетекчилерге муктаж болуп атабыз да. Багбанчылыкты кылам деген элдин бардыгы багбанчылык кылам деп атат. Бирок эмнеден аксап атат. Барсаң Парша, Щитовка, Плодожорка, Вишневая муха буларды кыйнаган. Эмеге барсаң, акимчиликке барсаң, ал жерде штат 250 киши отурат, бир агроном жок. Ошол Щитовканы түшүнүп, ошону мынадарын сепсең, же мындай кылып туруп биологический жол менен жок кылсаң, же мындай кылсаң деген айта турган адис жок. Эң чоң эң жаш агроном 50ден өтүптүр уже. Бизде жаш агрономдорду мына кызыктыруучу бир эмелер жок болуп атат да. Тажрыйба менен эле билим жок. Бизде жер бар экен, суу бар экен, ошону жазайм деген эл бар экен, кызыгуу аябай күчтүү болуп атат. Азыр бардык эле жерибизди биз бак кылып туруп, мындай тез өнүгүп кетсек болот да. Ушунун бардыгын кыла турган бизде мына кадр жок болуп атат. Кадр маселесине келсең эле, баягы бажасын коюп койгон, тагасын коюп койгон, жээнин алып келип алган, мындай баягы трайбализм, аны азыр ротация кылабыз деп атат. Аны койсо мындай да, айтып коеюн да, коррупционерлер любой жерде выход табат да, ал жерден дагы жей турган жолун таап алат. Ротациянын кереги жок бизге. Азыр бизге полностью иллюстрация керек. Баягы айыл чарбанын бир кишисин койбой кетириш керек. Бардык структураларды тазалап туруп, анын ордуна иштей турган жакшы жаңы кадрларды алып келиш керек. Ал жерде бир саясат жүргүзө турган бир механизм керек болуп атат да. Ошону саясатты жүргүзө турган бир мындай бир машина керек болуп атат да. Элдин бардыгы эле иштеп тез мынтип дамыгып, байып, мисалы үчүн путубузга туруп кете турган уже предпосылдары келип калды. Болгону эле ушуну элге туура багытты берип туруп, саясатты жакшы жүргүзө турган болсо, биздикилер жасап кетет. Аны мисалы үчүн мен айтып атам да, мына барсаң эле бардыгында эле көйгөйдө инем, көчөт жок. Көчөт Өзбекстан менен Тажикстандан да бизде өзүбүздөн келип атат. Ал көчөттөр жарабайт уже. Аны деген отургузгандан көрөктө, андан көрөктө отургузбай эле койгон жакшы. Жакшы көчөттү жасап бергени бизге деген ага каражат жок болуп атат. Мына биз элге көчөттү жакшысын чыгарып берип, арзан баада берип, мына ошол мыйзамдарды өзгөртүп, мына мисалы үчүн сен бага отургузсаң, сен багыңы бирөөнүн малы келип жеп кете турган болсо, сен ага эч нерсе кыла албайсың. Ал бакты 4 жылдыкпы, 5 жылдыкпы анын мээнети кетти. Ан деген мыйзам менен аны коргош керек. Анан бөлө турган мезгил келди. Баягы кээ бирки айылдарда 30 эле 40 уй, дагы бир 100 кой бар, ошону деп элдер бардыгы эмне кылып атат? Ограждение коюп атат. 1 гектар жерди тосуш үчүн $2000 акча кетип атат. Ошол 100 уй менен ошол бир 400 кой үчүн ошондой ошол жерде бир 1000 гектар жер болсо, ошол жерге $2 миллион коротуп ошону тосуп атышат да. Бул деген экономически это нецелесообразно. Муну деген айтыш керек. Малыңды давай жогот, сен дагы баг отургуз, мал зона, баг зона кылып бөлүп туруп, ошентип иштете турган мезгил келди. Малды мисалы үчүн сен бакканың менен, сен аны базарга алып барып сатасың, өзүң деле барып туруп ошол мяснойдон же касапканадан эт алып жейсиң, сен өзүң малыңы чанда эле бир союп жебесең. Калган малда базарда мал бар, барып сатып алып, союп алып келип жесең боло берет. Бирок башка бирөөлөрдү мындай акчасын аяш керек да.
министр экономика ушуну сунуш берип туруп ушуну киргизиш керек. Мал зона, малдарды кармай турган жайды бөлүп, бак кыла турган жайларды уже бөлүш керек болуп калды. Мына кичинекей эле ошол эчкини деп, бирөөнүн бир 50 эчкиси бар, ошону деп, ошол жерде 400 гектар жер болсо, ошону тосушка туура келип атат да. Мына ушундай мыйзамдарды алмаштырып, ушул багбандарга мындай жардам берүү жактарында караш керек да. Мен бардым, элдин көзү күйүп турат. Иштейм деп жүрөктөрү жалындап турат, бирок кантип баштасын билбейт да. Сапаттуу көчөткө аябай муктаж. Ушул агрономдордун кеңешине аябай муктаж. Агрономдор, Союздун агрономдору азыркы биз жаңы чыккан, башка жактан келген илдеттер менен жана зыянкечтер менен күрөшө албай атышат да. Вот ушул чоң көйгөй экен багбандар үчүн. Түшүнүктүү. Демек Кыргызстан өзү агрономдуктундай өлкө болгондуктан агрардык айыл чарба багыты менен гана экономиканы көтөрүп кеткенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ага болгону бир система түзүп ошону ишке киргизиш керек деген нерсени айткыңыз келип атат, Бул жакта бир канча суроолор келди, бирок ошолордун арасынан жетишпей да калдым. Сизди колдойбуз деп ыраазычылык билдиргендери бар. Биогумус боюнча айтып бериңизчи деген суроо келиптир. Биогумус бул ошол бизде азыр эки сөлжан багылып атат, ошол постсоветский страндаа. Бирөөсү старатель, бирөөсү калифорниец. Мына Кыргызстанда көбүнчө эле калифорниец багылып атат. Мен старатель көргөн жокмун. Бардыгында эле калифорниецтер, бирөө экөө тең жакшы сөлжан болуп эсептелет, экөө тең гибрид. Биздин баягындай өзүбүздүн местный сөлжандар жерде жашаса, булар болсо ушул малдын кыгында, таштандыларда жашаганы ыңгайлашкан экен, органикалык таштандыларда. Анан булардын жашоо убактысы 13 жыл жашайт экен. 13 жылдын ичинде булар көптөгөн миллиондогон потомство берет да, бала берет экен. Анан кийин 1 килограмм сөлжан бир күндө 1 килограмм ошол таштандыны же болбосо ошол кыкты эме кылып өзүнөн өткөрүп 600 грамм биогумус берет. Бул деген дүйнө жүзүндөгү эң таза, эң органикалык жер семиткич болуп эсептелет. Мен бунун бардык элге баккыла деп айтар элем. Эгерде кимге керек болсо, мага ошол Абдулла Ташиевич деп Фейсбукка кирсин, же болбосо 0550 20 0007 менин номерим, WhatsApp'тан жазсын, мен бардыгына үйрөтөмүн. Бул деген мындай Кыргызстанды туңгуюктан чыгара турган бир программа кылсак болот да буну менен. Азыр дүйнө жүзүндө өзүңүздөр көрдүңүздөр, пандемия болду, элдин бардыгы ооруду. Азыр бардыгы таза азык издеп калды да. Таза азык. Эмне үчүн? Иммунитетти көтөрүш үчүн. Иммунитетти мисалы үчүн баягы химиялык азот, селитра, дагы мочевина бирдеме менен бышкан мөмө жемиштер көтөрө албайт. Алар деген тескерисинче адамды оорутат. Азыр ушудан биз пайдаланып, мына органикалык аймактарды түзүп туруп, өтө жакшы иштерди кылсак болот да. Бул жерде азыр буга чейин мисалы үчүн органиканы кыймылдатам деген Айдар Алиев деген киши бар. Мына Бермет деген Турсуналиева, Турсунбаева деген дагы бир кызыбыз бар. Немеде Баткенде ушул Турсунали деген акебиз бар. Мынакта болсо департаментти жетектеген эме Жанара Бакирова деген кызыбыз бар. Булардын бардыгы өтө алтынга тете, өтө жакшы адамдар булар. Булар бизди ден соолугубуздун коргоочулары. Буларга деген биз жардам беришибиз керек. Мына ушулар бизди органикалык тамак аш менен камсыз кылам деп жан үрөп жүрөт да. Мисалы үчүн азыр больницаны көрүп атасыз. Больницага эбегейсиз акчаларды салып атат. Барсаңыздар дүйнө жүзүндөгү баягы табылбаган дарылардын бардыгын аптекалар, не маны бар, дан башкасы бар жок алып келип атат. Булар бизди деген ушундай үйрөтүп койду да ушуга. Бул бизнес, чоң бизнес, оруйбуз, жейбиз, дарыны жейбиз, булар көп сатат, будан көптөгөн миллиондогон кирешелерди көрөт. Булар ошол врачтар, ошол аптекарлар булардын ошо ооруп калгандан кийинкиси менен күрөшүп атса, мына ушул активисттер болсо ооруганга чейин ушул кишилерди оорутпай сактап калганы булардын аракети өтө күч. Мен ушуларга таазим этет элем, ушундай адамдар бизде көбөйсүн. Анан кийин мына өзүбүздүн чакан гана 2 сотик, 5 сотик огородубузга сөзсүз түрдө биогумус таап келип туруп, биогумус менен өстүрүп балдарга жедириш керек. Ошол балдардын акылы тетик болот. Ошол балдар психологически уравновешенный болот. Ошол балдардын каны таза болот. Мына ошолордон Кыргызстанды мына азыркы туңгуюктан алып чыга турган батырлар чыгат. Мына ушуга биз
өзүбүздү тазалашыбыз керек. Эгерде мына менин сунушумду кабыл алып, мына ушул өкмөт жетекчилери бардык вет аптекаларды, агро аптекаларды текшерип чыгыш керек. Бизге зыян бере турган Кытайдын өтө уулуу заттарын сатып атышат да. Карате, скор, тайфун деген аларды уже башка дүйнө пайдаланбай койгон, бирок биздин магазиндерде толуп турат да. Мына ошолорду сатканы уруксатты токтотуш керек. Анан кийин мына ушул жерлерде мына ушул акимчиликтерди жоюп, айыл башчыларды жоюп, губернаторларды жоюп туруп, анын ордуна ТЭЦ коюш керек да. Мына ушул дыйкандарды обслуживать эте турган станциялар болуш керек да. Мына ошол жерде барып, мисалы үчүн сиз айттыңыз, менин багым бар, биз көчөбүз менен силерге заказ беребиз, бизди келип дарылап бергиле. Бүткүл көчөнүн, мисалы үчүн бир даракты 5 сомдон же 3 сомдон, 10 сомдон дарылап, ошондой көрсөтпөсө, бизди курт жеп коет жакында. Курт жеп коет, биз дары менен ушул уулап өзүбүздү да жок кылабыз, жерибизди да жок кылабыз, ушундай кылып бара турган болсок. Анан кийин бизде мамлекеттүүлүгүбүздү да жоготобуз да. Себеби дегенде азыркы кылып аткан мындай азыркы башкаруу системасы такыр өзгөрүш керек. Өзгөрбөй турган болсо, биз мурдагы эле жолдо бара атабыз да. 30 жыл мурун түзүлгөн Акаевдин кезиндеги жолдон эле бара атабыз да. Губернатор, акимчилик эме бардык ошол айыл башчылардан башталат. Мен айтар элем, айыл башчы дагы агроном болсун. Губернатор дагы керек болсо агроном болсун. Ошол жерде депутаттар дагы агроном болсун. Себеби дегенде биз 70% айылда жашагандыгы үчүн биздин элдин. Алар деген юристке муктаж эмес анча. Же да программистке муктаж эмес. Алардын эң муктаждыгы бул мал чарбачылыгын түшүнгөн адистерде, жана ушул айыл чарбаны билген адистерде муктаж. Бир чоң айылда, мисалы үчүн, барсаң бир эле киши билет, калгандары башка эмен мугалимдер же да бирөөлөр келип отуруп алгандагы айыл чарбага такыр пайдасы жок алардынчы. Мен айтар элем, эгерде ушундай болсо, конституцияга дагы киргизиш керек. Керек болсо айылга иштейм десең, агрономдукту бүтүп келип туруп, анан карьера кылгын деп. Мына мен ушуну сунуштайт элем да. 50 сотук жерге бак айдадым эле, тосок деле мал бузуп кетип жатат. Сиздин айткандарыңызды колдойбуз дейт. Бул ушул жана сиз жогоруда белгилеген маселелердин бирине туш болгон инсандардан окшойт. Анан бактарды, көчөттөрдү кайдан алабыз деген дагы суроо келген болчу да, сиз жогоруда айтпадыңызбы, азыр сапаттуу көчөттү дагы алыш кыйын болуп калды депчи. Эми азыр бизге Турциядан келип атат, анан Польшадан келип атат. Именно Польша, анан Турциянын көчөттөрүн алганы мен сунуштайт элем. Себеби дегенде буларда вне зоны о вирусной безопасности деген сертификат бар. Бул сертификат эмнени обеспечить этет? Бул сертификат щитовкага каршы иммунитети бар, паршага жана кара күйүк, бактериальный ожогко каршы эмеси бар деген түшүнүк да. Эми азыр биздин багбандар, баягы жаңы баштагандар түшүнбөй эле эме менен баягы сапатсыз эле көчөттү отургузуп алды да. Мисалы үчүн мен сапатсыз көчөт менен багбанчылык баштадым. Ошону 150 сомго алып. Сиз сапаттуу көчөт менен баштадыңыз да, 300 сомго алып. Экөөбүз баштадык. Баштаганда эле чу дегенде эле меники орой баштайт, мен аны дарылай баштадым. 160 сом, 170, 180, 100 ошентип туруп 300гө барат уже 3-4 жылы менин көчөтүм себестоимости. Бирок мен дагы түшүм алыш үчүн дагы 3 жыл күтүшүм керек. Меники уже 450 сомго чыгып кетет. Сиз сапаттуу менен баштадыңыз, эч кандай расходуңуз жок, астына эле удобрение берип атасыз, биологический. Болду. Системный дарыларыңызды сээп коесуз эмеге каршы. Сиздики мисалы үчүн бир 350гө көтөрүлөт да, уже 3-чү жылдан сиз түшүм ала баштайсыз. Ал түшүмүңүздү дүйнө жүзү тааныйт. Мисалы үчүн баягы мөмө жемиш саткан адамдар, баягындай обменникте отурган адамдардай валютаны тааныгандай эле, долларды, евроны тааныгандай эле, мөмө жемиш саткандар ошо Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Angelino, Stanley ушунун бардыгын тааныйт да. Алар сизден сразу сатып алат. Менин отургузган Асан эке менен Үсөн эке чайканада отургузуп, эки бутакты бириктирип улап берип койгон көчөтү менен мен мына Кыргызстандан же Казакстандан ары бара албайм. Себеби дегенде менде же сертификат жок, же сата албайм. Ошентип апарган кишилер айтып берет да мага. Москвада биз барабыз дейт. Биринчи Европадан келген КАМАЗдар турат, аркасынан Азербайжан, Армения, акырына бар Тажикстан, анан кийин биз турабыз дейт да. Биздин алмалар в развалку эле турат дейт. Кызылы, сарысы бар. Киргизский яблоки деп эле жазып койгонбуз болду дейт. 50 сомдон ашпайт баасы дейт.
А тигилердин баасы ошол эле убакта редшифтер голден делешестер 90 рубль 95 рубль 110 рубльден оптум кетип аткан маалда биздин ошол эле мээнет кеткен ошондой эле баягындай азык кеткен ошондой эле расход менен болгон алмаларыбыз 50 рубльден сатылат да. Ошон үчүн мен айтар элем, туугандарым, сапаттуу көчөт менен баштаңыздар, жакшы сатасыздар, көңүлүңөр ачык болот, жакшы акча болот, экономикалык өсүш болот силерде, нерв болбойсуңар, кыйналбайсыздар, сугарыш оңой, бuna буташ оңой буларды, үстүнөн мөмөсүн терип алыш оңой, бардыгын айтып атам да. Куда каласа эл уже түшүнүп калды. Анан мына айтар элем, мына ушул министр экономики, ошол министр айыл чарба министри бардыгы эле ушул баягы бир иш билермендарды мен менен ушул байланышка чакырат элем да. Прямой өзүм менен иштегиле. Мен айткандарды бир айдан кийин КТРден көзөртүп атасыңар. Прямой эле өзүм менен иштегиле. Мен өзүмдүн акылымды айтып беремин. Мына Урмат Бартабасовду чакыргыла. Биз колдон келишинче экөөбүз бир кабинетте отуруп алып силерге болгон акылыбызды айтабыз. Кудайга шүгүр, Алла Таала ушундай көз ачыктай кылып бир немени берип коюптур. Мен мисалы үчүн бу малга чейин 5 жыл мурун мен баг өсүрүү жөнүндө вообще маалыматым жок эле. Мына окудум, билдим, мына 5 жылдын ичинде ушундай уровеньге жеттим. Кудайга шүгүр. Азыр бардык эле жерге барсак көзүм жетет. Мына мисалы үчүн чоң губернаторство болобу, бир районбу же бир немеби ошол жерге мен өзүмдүн сунушумду берип, ошол жерде экономикасына бир салым кошушка көзүм жетип турат да. Мына ошону чакырат элем. Ошол министр экономика менен ошол айрыкча министр ошол айыл чарбаны айтат элем. Сүйлөшөлү, иштейли биргелешип. Жакшы. Көчөт айдагым Сербияныкын эт. 2 жылдан кийин эле куурап калды. Кандай көчөт айдаш керек дейт? Мен айтар элем, дагы бир жолу басып айтып кетейин. Туугандар, эгерде көчөттүн вне зоны о вирусной безопасности деген сертификаты болбосо, куту ушундай окуялар кайталана берет. Себеби дегенде ал жерде щитовкага, паршага иммунитет жок да буларда. Келет аны парша менен щитовка бууп өлтүрүп коет. Же кара күйүк. Азыр бардык эле жерде алмурут ооруп атат. Бардык эле жерде кара өрүк ооруп атат. Дээрлик Кыргызстан боюнча бардык дарактарыбыз ооруп атат. Мына өзүбүздүн борбордогу мына баягы дуптарыбыздан бери эле ооруп атат. Көрүп атасыңар, ошол усач деген бир каракчы түшүп алган, ошону жеп атат. Аны да мен айтып атам, ошол усачка өзүнүн убагында энтомофаг койгула, энтомофаг койсоңор усачтын личинкасын жеп коет, кутулабыз десем, укпай атат ошону Зеленхоз. Айтып атам, решение есть, но баягы бюрократический проволочкалар менен, мисалы үчүн тосуп койгон, мен бакырганым аяка жетпей атат да. Тегиле мен айткандарым ушу Фейсбукта эле калып кетип атат. Надеюсь, Куда кааласа ошолордун дилин ачар, иншалла. Биздин керегибиз тийип калар ошолорго. Ооба, буйрса. Чоңдор депутат болсо эле келишпей калат. Сиздин кыдырган максатыңыз эмнеде дейт? Биздин кыдырган максатыбыз Кыргызстанды ушул жашыл экономикасы бар, бакубат мамлекетке айландырыш. Менде толгон токой возможность болду, депутат болуп, башка болуп алып, тигине мына өзүм окатым кылып кетерем. Бирок меники максат ол эмес. Меники максат бөлөк. Меники максат бөлөк, иншалла. Кудай кааласа, көрөсүздөр, ушу ден соолук болуп турса, али силерге көп мындай өзүм жардамдарым берем. Кудай колдосун, иншалла. Ооба, буйрса. Сизден биогом салайын дегем, кандай байланышсак болот дейт? Бир кайталап 0550 20 0007 мен номерим. Дайыма иштейт. Көбүнчө суранамын WhatsApp'тан эле голосовой же жазып койсо, ошол мага ыңгайлуу да. Ар бир киши менен бир күндө 400-500 звонок болот. Кулагым уже жакшы укпайт. Ооруп калып ушу. Түшүнүктүү. Мисалы, жана айтпадыңызбы, Чүй менен Көл Нарын тарапка Казакстанга ыңгайлуу чыга тургандай. Ал эми Жалал Абад тарапка Өзбекстанга чыга тургандай, алардын базарында көбүрөөк сатыла тургандай жер жемиштерди, мөмө жемиштерди эгишибиз керек деп. Анан биз аларга канткенде конкуренция боло алабыз. Эмнебиз менен биздики артыкчылыктуу, мисалы Өзбекстандагы өтө дыйканчылыкты аябай өнүккөн мамлекеттердин катарында да. Туура. Өздөрү дагы ушул нерселер менен алек болушат. Анан биздин товарлар, өндүрүштөр өтпөй калбайбы деген коркунуч. Эми айтып коеюн, туугандарым, эгерде астынан биогумус менен багып, үстүн энтомофаг менен тазалап, биз органика кылып чыгара турган болсок, биздин товарлар дайыма өтөт. Ушул учурда Өзбекстан өзүнүн алмасын 40 рубльден 30 рубльден Россияга өткөрөт дагы. Биздин ошол Нокаттын алмасы, Чаткалдын алмалары, ошол эле Исфананын алмалары, Карабактын алмалары азыр Ташкенттин базарында 1 килограммы 200 сомдон сатылып атат.
200 сомдон сатылат. Биздин карагаттын вареньясы балдын басында кетет Өзбекстанга. Өзбекстан, Түркменистан, Иран, Ирак кете берет дальше. Биз коркпой отургузушубуз керек. Бирок шундай планировка кылыш керек. 5-4 мамлекетке расчет алышыбыз керек да. Анан подгорье, тоонун астын бак кылыш керек. Берки өзүбүздүн түзөңкү жерлерибизде тоютка, өзүбүздүн данга, анан жашылчага коюп коюшубуз керек. Тоону азыр ушул тапта биз ушул учурда азыр 1 миллион 300 миң гектар жер иштетип атабыз да. Бар өзү реестрде турганы 1 миллион 300 миң, бирок ошонун 600 миң гектары багара. Кайракы жерге бара элегибизге 30 жыл болуптур. Одан сырткары ошол айткан 700 миң сугат жердин тең жарымында клевер, экспорцет, анан кийин эме турат. Багында люцерна турат. Көп жылдык багында чөптөрдү мал үчүн отургузганбыз. Ровно 350 миң эле гектар жерде биз азыр дыйканчылыгыбызда, багбанчылыгыбызда, бакчаводстводагы ошол жерде болуп атат да. Иштелбей турган азыр мына эффективно иштете турган 1 миллион дагы гектар жерибиз бар. Биз ошону иштеткенде, биз ошону айтып атабыз, ошону иштетели. Ошону иштете турган болсок, биз экономикалык кризистен чыгабыз деп айтып атам да. Мына азыр эгерде ошо 1 миллион гектар жерге баг отургузуп ала турган болсок, ошол жерге 1,5 миллиард көчөт батат. Дарак. 4-жыл, 5-жылдан баштап ошол жерден биз прибыль ала баштайбыз. Ар бир дарактан 3 доллардан эле алганда уже 4,5 миллиард прибыль болот. 10 доллардан ала турган болсок, биз вообще байып эле жатып калабыз ал жерде. Эч кандай проблема болбой калат кыргыз үчүн акча табыш. Мына ошого биздин жетекчилерибиз ошого шарт түзүп бериш керек да. Мен суранып атам, 35 миллион долларга 7 питомник коюп бергиле, дүйнө жүзүндөгү эң сапаттуу көчөт чыгара турган. 30 миллион долларга 100 буровой алып бергиле, суу чыкпаган жерди калтырбай суга кылайлы бар жокту. Бул коркунуч жок. Өзбекстанда мисалы үчүн бурут эте берсең, жер чөгүп кетет. Биздики мындай косой турат. Биз канча бурут этсек бизге таасир бербейт. Коркпош керек. Каза беришибиз керек канча болсо. Кореяда вертикально 5000 метр каза турган буровой установкалар бар. Мына ошолорду алып келип иштетишибиз керек. Адан сырткары мына түндүктө, түштүктө 12 ошол союздун мезгилде заложенный мына бычкадан 2-3 келген, кээ-биркилер 4 келген каналдар бар. Немесе планы бар. Ошолорду до конца довершать этип, казып туруп, бардык жерлерибизди сугат кылып алып туруп, анан адан сырткары дагы бизде 100 миң агроном окутушубуз керек болуп атат да, бир 5 жылдын ичинде. Пока алмаларыбыз өзүнө келип, 5 жылдын ичинде ошо алмаларды обслуживать этет ошолор. Мына 200 миллион доллар болсо биз туруктуу өнүгүү жолуна чыгабыз да. Бая акелерим айтып атат го, бизге 18 миллиард керек, же 5 миллиард керек, 4 миллиард жок, 200 миллион доллар менен биз туруктуу өнүгүү жолуна чыгабыз. Мына ушуну угуш керек. Биздин жетекчилерибиз суранам, мына канчасы келип атат, акчасын көтөрүп, мен инвестор болом, тигиндей мындай, ушул жак бизге буруп бериш керек ушуну. Департамент садоводствону ачып, ошол жерде мамлекет менен биргелешип туруп, бир проект кылып туруп, ушул иштерди ишке ашыра турган болсок, ошондо баягы деградация болгон дагы 1 миллион 300 миң гектар жерибиз бар, жайыт болуп жазылып калган. Аларга ал жерге бир эчки тойбойт. Аларда мисалы үчүн 10 түрлүү чөп чыга турган болсо, ошо 2 эле түрүн жесе болот, калганы ачык чөптөр, аны мал жей албайт. Жөн эле жатат, өкчөйүп, өсүп. Мына ошол жерлерге дагы суу чыгарып, баягы буровойдун күчү менен суу чыгарып туруп, ошол жерлерди да бак кылып алсак болот. Андай кыла турган болсок, биз вообще эч ким эч жакка чыкпай калат. Бардыгыбыз алма өрүк терип эле, каракат терип эле бардыгыбыз иштеп калабыз. Ошондо 6 миллион киши уже авангард иштешке туура келип калат. Саясат, Facebook, эч нерсеге убакыт калбайт. Себеби дегенде бардыгыбыз иштейбиз, какак кылабыз, кургатабыз, жем кылабыз, заводдор өзүнөн өзү иштейт. Ошентип дамыгып кетебиз. Мына ушуну айтып атам да, ушуну колдош керек, биздин мамлекеттин жетекчилери ушуну ойлонуш керек. Ушул ишти бүтүрөлүчү деп мен суранып атам ушуларданчы. Баягы көп деле акча эмес, мисалы үчүн мамлекеттин эмесине караганда көп деле акча эмес бул. Бирок ушуну жасап ала турган болсок, биз кризистен чыгып кетебиз. Туруктуу өнүгүү жолуна чыгабыз. Биздин эркектерибиз намыстуу болот, биздин кыздарыбыз иштемчил болот, бардык насил, бардык философия, бардык ордуна түшөт эле. Мына ушул жөнүндө айтып атам да. Түшүнүктүү. ИСО деген дарыга түшүнүгүңүз кандай дейт? ИСО дары бул алтын күкүрт менен, анан кийин багандай акиташ менен жасалат. Бул да химияга кирет, буну колдонбош керек. Анан көрөктө энтомофаг бар.
энтомология илими бар, ошо курт кумурскалардын илими. Ошол жерде Жанара Бакирова, Индира Эменбаева деген баягы биздин ошол департаменттин баягындай жетекчилери бар. Оштуку Индира, Бишкек ошо общий ошол департаменттин жетекчиси Жанара. Ошолорду табыңыздар, ошолордун контакттарын табыңыздар. Телеграм группа бар. 15.000 багбаны менен. Ошол жерге кирсеңиздер, ушул кишилер ошол жакта. Ошолордон сурагыла. Ошо энтомология илиминен бизге пайдалуу чымындарды бөлүп энтомофаг кылып чыгарып койгон. Мына Кыргызстанда амблисеус бар, афилинус бар, трихограмма бар, габрабракен дегени бар и златогласка дегени бар да. Мына ушул 5 энтомофаг бизге билинген жана билинбеген 800дөн ашык биздин зыянкечтер менен күрөш алат. Ошонун жумурткасын жейт, ошонун личинкасын жейт. Мына ушундай энтомофаг менен күрөшкүлө. Ал ИСО деген бул уу да. Аны мисалы үчүн химиялык. Берки ушул департамент органического хозяйства чыгарган баягы эки эмеси бар, препараты бар, биолигнин менен триходермин деген. Ошону даже ичсе болот киши. Ол таза органика да. Мына азыр бардыгы эле будай айдайт да азыр. Будай айдайт, анан будайды малга гана, жемге гана иштетет да. А будайды биз өзүбүз жеш үчүн не кылыш керек? Ошо триходермин менен биолигинди иштете турган болсо, клейковинасын 60га чейин жогорулатат. Ушу навайынан жаба турган ун чыгат ошодон. Арпаныкын да жогорулатат клейковина. Жемдүү жүгөрүн да ошо менен обработка кылыш керек. Аны түшүнбөйт да, onu айта турган бир адис керек да. Onu деген байма-бай үйүнө барып айтыш керек да бунучу. Дыйканга жеткириш керек да. Дыйкандын убактысы жок. Мисалы үчүн дыйкандын ошо иштеп аткан жерине барып түшүндүрүш керек. Мындай деп. Onun үчүн штатты көбөйтүш керек. Мына департамент сельского хозяйства, ошол департамент органического хозяйства штатты көбөйтүш керек. Мен айтар элем ошо айыл чарба министрлигине. Бир эле ошо Араван районунда 9000 баягындай кичи ичкер баягындай жер бөлүнүп тур да. 9000 ошондой жер бөлүштүргөндө ошондой экен. Ошолордун ар бири 5000 эле сомдон азот, селитра, пестицид, гербицид ала турган болсо 45 миллион сом бир эле райондон чыгып кетет экен да. Бул 5000 сомдо деген. Ал жерде алар айтат, эң аз алганда 30 000, 40 000ден алабыз. Эбегейсиз миллиарддар чыгып кетет. Ошол эле кезде баягы биздин өзүбүздүн багып аткан малдарыбыздын эмелери, кыктары бош эле жатат да, ар жерде мусор болуп. Мына ошону саясатты жүргүзүп туруп, мына жылдан жылга азотту чектеш керек, пестицид, гербициддерди жылдан жылга кыскартып акыры жок кылып бериш керек да. Мына ушуну сунуштар эле. Бул түшүнбөйбү? Химизация ол Союз мезгилинде келип калды, буну бекем кармап алдык. Азыр дүйнө жүзү жерин тазалай албай атат, а биздин таза жерибизди биз булга албай кыйналып атабыз. Саламатсызбы, биздин жер кайрак таштак болот, ушундай жерге өрүк тиксе болобу, дагы эмне кылса болот дейт. Эми кайрак, таштак жерлердин бардыгына суу чыгарыш керек. Бул поликарлик деген 106 подвойдогу М9дагы подвойдогу көчөттөр суусуз болбойт. Ал үчүн же скважина казыш керек, же болбосо ошол жерге БСР кылып туруп ошо машина менен барып сугарыш керек да. Башка эмеси түрү жок. Фисташка деле, бадам деле суу ичет. Аябай сууну жакшы көрөт. Биз сунуштап аткан тамырлар. 25 сотук жери бар, аксыздан болом канча көчөт батат дейт. 25 соттук жерге ар бир сотигине поликарликтен 17ден батат. Эгерде алма, алмурут же кара өрүк отургузса, а эгерде кокон гилес отургуза турган болсо, баткен гилес 14дөн батат. Ар бир сотигине. Саламатсыңарбы? Көк таш алмага колдонсо болобу дейт. Ооба, көк ташты бул медный купорозду айтып атат. Медный купорозду колдонсо болот. Бул баягы жездин тузу да. Жезден чыгарылган туз, аны колдонсо болот. Бирок өзүнүн нормасынан ашырбаш керек. Бул баягы учуп кете турган дары болот. Бирок баары ушул караш керек, нормасынан ашырбаш керек. Мына азыр түшүнбөгөнчүлүктөн бир эле мисалын келтирейин. Мына мисал үчүн азыр дарактарды барып туруп көбү мындай катар бутакка мындай тизилип отуруп алган кара бир эмелер бар да. Ошону мына колуң менен сыдырып көрсөң, колуң кан болуп калат да. Бул эме деп коет, кровяная тля деп коет да. А кровяная тляны адамдар кетире албай 10 000 сом, 100 000 сом деп дары чачат жылыга, бирок кетпейт. Ага деген ошол биофабриканын афилинус деген бир эле ошол энтомофагын апарып койсо 1000 жылга жок болуп кетет. Мына решение. Айтсаң укпайт. Шуну кылыш керек да. Шуну угуш керек. Нарын жака келесизби дейт. Ошол программаңызды айтып койсоңуз, кайсы күндөр барасыз? Кудай кааласа, ошол мына немеде Кара Балтада 1 мартта болот, анан Кайындыда 2 март, 2 мартта Беловодскийде, анан 3 март, по-моему, ошол
Сокулук ошентип келе беребиз дагы, анан немеге Кочкорго 15 мартта барып калабыз. Кочкорго бардык эле райондорго барабыз, сөзсүз барабыз. Борборлоруна. Келиңиздер туугандар, өзүңөрдүн ошо бак боюнча мындай кызыктырган суроолору болсо бериңиздер. Мына өзүңөрдүн ошол жер адисиңер, департаментиңерден сурагыла. Абдулла Ташиевич качан келейт деп бардыгына кат жолдогонбуз. Кат жолдонгон. Биз барабыз деп өзүбүздүн Борбор Азия багбандар биримдигинин ассоциациянын атынан кат жолдогонбуз бардыгына. Явканы обеспечить этип бергиле, кишилерге жеткиргиле деп. Эми көбүнчө эле баягы соцсетте отургандар өздөрү келип атат. Сөз дегенде Facebook бар, WhatsApp бар, Telegramда отургандар келип атат. А простой телефон көтөргөн кишилерди булар өздөрү чакырып бериш керек да, айыл-майыл келейт атат деп. Мына баягы ким ушуну угуп калган болсо, туугандар, мына ушул эфирден кийин мен эмени расписанияны ошол Facebook баракчама жүктөймүн. Абдулла Ташиевич деп Facebook баракчама кирип, ошол жерден окуп, сөзсүз келиңиздер туугандар. Колдон келишинче өзүбүздүн насаттарды силерге айтып түшүндүрүп беребиз. Рахмат. Баткендин көчөтүн тиксек кандай болот, түшүнүк бересиз, кандай түшүнүк бересиз дейт. Туугандар, Баткендикин дагы, Көлдүкүн дагы, Кыргызстанда сапаттуу көчөт өтө аз, ошо Коноваловдо гана бар, азыраак. Калган көчөттөргө мен айтар элем, туугандар, отургузбагыла. Анан көрөктүү ошол сапатсыз 100 көчөт отургузгандан көрөктүү сапаттуу 10 көчөт отургузула, мына ошолдон силер раатын көрөсүздөр. Карагаттын көчөтүн кайдан алсам болот дейт. Карагаттын көчөтүн ошо Тисел Тибел деген сорту бар, ошо Жетөгүздө Аскар Сулайманов деген акебиз бар, ошол сатып атат. Польский сорттор, ошону алсаңыздар болот. Кайрак жерге ак топурак жаңгак эксе болобу дейт. Ак турпак. Туугандар, бардык эле дарактарды отургузганда бирге бир түбүн 1,5 кылып казып алып туруп, топуракты ээлеп, таштардан тазалап туруп, 30 эле пайыз коесуздар, калганын тоонун тупурагына алып келип коюңуздар. Мына ошол тоонун тупурагына, өзүнүн тупурагынан 30% аралаштырып, ошол жерди толтуруп, анан ошол жерге отургузгула. Бул деген 25 жыл жашайт. Эң аз жашаганда алма. Гилес болсо, Баткен гилес болсо 50 жыл жашайт. Жаңгак болсо бир 100-200 жашайт. Ошол жерде. Ошого местасын даярдагыла. Баа кичинекей экскаватор бар го. Ошону менен барып, чийип эмени карта кылып, ошону каздырып, ошентип отургузгула. Жөн эле баягы калпактай кылып эле, биздикилер калпакча кылып эле. Кичине казып эле. Эптеп тамыры. Биз кургап калгандар биз казып көрүп атабыз. Жанагы тамыр тияка кете албай, уже мындай чырмашып, момундай болуп туруп кургап калып атат да. Мына элге түшүндүрүп иштерин жүргүзүш керек. Мына ошон үчүн айтам, бизге bir айылга 40 депутаттын не кереги бар? Bir айылга 40 агроном керек. Мына ошолор пайда берет. Анайды улакчылар же бир кафеси бар же бир базарком бир нерселер бардыгы не болуп алат? Айыл өкмөт болуп алат. Же болосом ошо айылга депутат болуп алат, бирок пайдасынан зыяны көп. Олар не кылат? Кечке көзү кызарып эле, кай жерде жер бар экен ошону сата койсок деп эле кечке ошону пикир кылып эле отурушат да. Ошондойлор да бар да. Агроном керек да бизге. Агроном, эл деген тажрыйба менен билимге муктаж экен. Эл жасайм деп атат, бирок агрономия жок. Мына мен айтар элем да, мына Кыргызстанда 60 жогорку окуу жай бар экен. Ошонун жок дегенде 40-ын агрономия жасаш керек. Себеби дегенде 70% эл тиякта жашап атпайбы айылда. Бизге агрономдор керек. Бирөөсү помидорду билсин, бирөөсү капустаны датал ушунчалык жакшы билсин, бирөөсү гилести билсин, бирөөсү шавдалыны билсин, бирөөсү болсо бир даракты билсин. Ошондой бөлүп окутуш керек. Бизде Скрябинада болсо бардыгын бир эле окутуп коет да. Бардыгын. Спец агроном. Бар жокту билет, бирок ошол эле кезде бар жокту окуган, бирок ошол эле кезде эч нерсе билбейт. Сокулук районуна келбейсизби? Бизде малина көп дейт. Барабыз, Сокулукка барабыз. 3 мартта Сокулукта болобуз. 4 мартта. Ассаламу алейкум. Алма сепсек аралыгын канча кылып себиш керек дейт. Полукарликтердин бардыгы гилестен башкасы 2-ге 3 болот. Көчөттүн ортосу 2 метр. Трактор жүрө турган жери 3 болот. Карагат айдайын деп аткам, кандай кеңеш бересиз дейт. Карагатты 1 гектарга 12 000 көчөт отургузуш керек. Бирөөсү 100 сомдон. 1 миллион 200 000 сом кетет. 3-чү жылдан жакшы түшүм берип баштайт. Бир эле эмеде, бир эле сезондо 20 тонна берет.
1 эле доллардан сатканда 20 000 доллар болот. 3-жылы уже абсолютно таптазалуу акталып чыгат. Мына нарын, чаткал, түп, чоң алай, алайкуу ушул жактарга мен суу карагаттын эле эң жакшы польский сортторун алып келип отургуза бергиле, акчанын түбүндө каласыздар. 5 сотик, 10 сотик, 20 сотик, 1 гектар, 100 гектар кылып отургуза бериңиздер. Дүйнө жүзү азыр карагатка муктаж мал. Себеби дегенде карагат бул деген баягы пандемиядагы биз ооруган ковид бар го. Ошонун жок кылат экен да. Мына 250 сом болду былтыры баасы. Таппай калышты, жок. 1 литр, 1 килограммы. Бышпаганы. Ассаламу алейкум, ака кандайсың? Алмага ИСО дарыны кантип кайната түшүндүрүп кетиңизчи дейт. ИСО дарыны кайнатпагыла. Бул химия туугандар. ИСОну колдонбоңуздар. Кокон гилес эге албай жатабыз, эксек эле соолуп калып жатат. Буну эмне кылыш керек? Айтып койгулачы сураныш дейт. Мындайда кокон гилести азыр биздикилер көбүнчө мурдагылар Могилевка деген дагы бир ошондой вишнянын бир сортуна улаган. Могилевка эки түргө бөлүнөт да. Суулуу жердин Могилевкасы жана курук жердин Могилевкасы. Булар азыр курук жердин Могилевкасын алып келген дагы отургузуп, булар былчылдатып сугара берген да. Ошон үчүн куурап кала берет. Азыр Могилевка эмес, азыр жаңы тамырлар чыкты, ВСЛ деген, Максима деген тамырлар чыкты. Мен ошо дерлик бардыгы эле ушул багбанчылык кылам деген эле адамдарга айтамын, окугула. Сөзсүз окуш керек. Себеби дегенде 1 гектарга 10 000 доллар акча жумшайсыңар. Ошон үчүн банкрот болуп калбаш үчүн окуш керек. Жакшы окусаңыздар, бул жигитке айтар элем, сапаттуу көчөт менен башта. Кокон гилес отургузасыңбы, шавдалыбы, бар жокту сапаттуу кылып отургузгун. Сапаттуу. Анан мында нектарин деген аябай мода болуп атат. Нектарин. Нектарин, мисалы үчүн, эмеде Казакстанда жакшы болбойт. Бизде сонун болот. Ошо нектарин деген бул жыңалас шапталы деп коет. 2-нчи жыл түшүнгө кирет. Бардык адамдарга ушул жери барлар болсо, пока планировка кылгычайын, бир чоңураак эме жасагычайын шапталы эккенин сунуштайт элем да. Бул жылуу жактарга. Жылуу жактарга эмес, мына биздин өзүбүздүн мына чүйдө, демеде бардык эле жерде боло берет. Нарын, түп, чаткал, чоңалай, алайкуудан башка жерге. Шавдалы, нектарин. Жакшы сатылат экен. Саламатсызбы? Алманын түрү көп го. Кайсыл түрүн эксек жакшы жана кайсыл жактан келген алма көчөтү эгиш керек дейт. Алманын түрүнөн азыр Борбор Азия багбандар биримдиги сорт тандоо жүргүзгөнбүз. Биз ошо кышкы алма деп Golden Delicious, Granny Smith, Red Chief, Pink Lady, Crisp Pink 5 зимний алма, анан 2 летний. Эрли Женева мен Галамас. Эрли Женева, Галамас летний алма болуп эсептелет. Булар дүйнө жүзүндө алма уже калбай калганда, холодильниктерде дагы түгөнгөндө июндун 15-нен баштап бышат. Августтун аягына чейин мындай бышып келе берет да. Лейлекте мисалы үчүн июндун 15-инде бышса, барып туруп мына биздин Токтогулда июлдун 15-инде бышып калат да. Бунун баасы 65 сом оптум тапшырдык былтыры. Базарда баасы 100 сомдон түшпөйт. Өзү да кып-кызыл алма тияктан чакырып турат өзүн. Анан сертифицированный. Анан дагы жакшы жери буларды кышка сактаса болот. Кокус өтпөй кала турабыз, холодильникке салып таштайбыз. Ассаламу алейкум, апорт алма бушайын дегенде чирип кетип атат. Эмне кылыш керек дейт. Бул оору, илдет бул. Илдет, буну дарылаш керек. Буну агроном чакырып, ошодо карасынан, ошо чирип аткан алмадан бар жогунан анализ алат дагы, анан кийин буга өзүнүн дарысын дайындап берет. Ошол дары менен дарылаш керек. Ассаламу алейкум, Малинага тооктун кыгын төксө болобу дейт. Малинага тооктун кыгын төксө болот, бирок аз өлчөмдө өзүнүн өлчөмүн билиш керек. Күйгүзүп бериши мүмкүн, күйүп кетиши ыктымал да, тамырга таасир берет. Бул кислотадай эле болот да. Анан кийин көбүнчө эле ошол биз сунуштайт элек, буну ачтып, анан кийин куйганда эффект жакшы болот экен да. Учуп кетет экен зыяндуу заттары. Өзгөн шаарына кандай мөмө жемиш эксек болот жана өтүмдүүсү кайсыл дейт. Өзгөнгө слива. Ошол фуркаттан баштап, фуркат оштон чыкканда фуркаттан баштап, ана кызылга чейин бизге слива аябай жакшы болот. Сливанын Стенлей, Анжелино, анан Венгерке деген 3 сортун отургуш керек. Эң жакшы болот, сон сатылат. Түшүнүктүү. Программабыз дагы аягына келип калды. Бүгүн эң кызыктуу жакшы темада сүйлөшсүк деп ойлойм. Буюрса мындан кийин дагы чакырып ой бөлүштүрүүгө аракет кылабыз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, калган бактабатыңыз дагы ийгиликтүү улансын. Рахмат. Бардыгыңыздарды бактабатка чакырамын.
Рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү түз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кудайым насип кылса, Насихат радиосу жана ошондой эле Марва телеканалынан атайын ушул агрардык багытта күжүрмөн программасын сиздер үчүн сунуштап турууга аракет кылабыз. Бүгүнкү программаны мен Таалай Мамбетов алып бардым. Студиябыздын коногу Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси, эко-активист Абдулла Ташиевич болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.